Өлкөн өзүндө кабарларга кайрылсак, Кыргызстанда 1 августтан тарта 7 күн бою Саламат сактоо министрлиги, ЮНИСЕФ жана башка өнөктөштөрдүн колдоосу менен баланы туура эмизүү жумалыгы өткөрүлүп баштады. Бул жолу Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду дүйнөлүк саламат сактоо уюму менен биргеликте Кыргызстанда бала эмизүүгө канчалык маани берилерин изилдеп көрүшкөн. Натыйжада өлкөдө 6 айга чейинки курактагы ымыркайды эне сүтү менен гана тамактандыруу көрсөткүчү 41% түзгөнү аныкталган. Айтор 11 каналынын кабарчысы жаңы эле көз жарган айымдардын бул туурасында дагы пикирин угуп көргөн болчу. Азыр ошого кезек берсек. Сегодня у нас самый счастливый день. У нас родился сын. Бул менин биринчи балам болот. Улумду кандай эмизүү керек деген доктурлар бул жактан да кеңештерин айтышты. Өзүм деле бул жактан кантип эмизүүнү үйрөндүм. Мен баламды 2 жашка чейин эмизгени аракет кылам, анткени балам үчүн бул канчалык пайда экенин түшүндүм. Баламдын ден соолугу чың болуш үчүн бул негизги азык экенине кошулам. Ошо эненин сүтү аябай баалуу. Ошон үчүн эң биринчиден эмчектин сүтүн көп бергенге аракет кылам балага. 1,5-2 жашка чейин эмизгенге аракет кылам. Канча көп болсо ошончо жакшы. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда бала эмизүүнү колдоо максатында 2008 жылдан бери мыйзам иштейт, бирок акыркы учурларда бул мыйзам бир топ багыттарда бузулуп жатат. Азыр биз кеп кыла турган тема дал ушунун тегерегинде болмокчу. Ден соолукту чыңдоо республикалык борборунун дарыгери Насыйкат Тажибаева 11 каналынын дагы бир коногу. Насыйкат айым, саламатсызбы, кош келипсиз биздин студияга. Жогоруда биз айтып өткөндөй пайдалуу кеңеш катары берилген жакшы өнөктүк башталыптыр, бирок барыбыз эле билсек керек, багы жаңы төрөлгөн ымыркайдын багы алгачкы сааттарда эле анын энени төшүнө жаткыруу керек, анан баланча айга чейин сүттү менен гана эмизүүгө зарыл экенин. Негизи бала эмизүүгө багы биздин коомдун маани берүүсү өзгөрүлдүбү же кандай? Негизи өзгөрүүлөр болуп атат, себеп дегенде кичине жашоо өзгөрүп, балким көптөгөн адашуулар бар ушу кыз келиндердин арасында, жаш энелердин арасында. Кээ бирлер формасын бузуп алам, кээ бирлер сүтүм азыраак болуп атат деп, бир ар кандай адашуулардын артынан баланы жалаң эмчек эмизүүдөн артта калтырып коюп атышат да. Алар кичине түшүнүк болбой жатат, что бул эң пайдалуу жана эң витаминдүү мындай башка нерсеге алмаштыргысыз азык зат болуп аткан жакшы түшүнүк пайда болбой атат да. Анын үчүн бирок аябай көптөгөн ушу саламаттык сактоо система тарабынан көптөгөн программалар иштейт. Атайын ушу мээримдүү мамиле жасоо больницалар бар. Бул кактан башталат? Бул эң биринчиден акушерлик пунктлардан башталат да, төрөтүүлөрүнөн десек болот. Төрөтүүлөрүнөн, алгачкы баштапкы медициналык борборлордон, үй бүлөлүк борборлордон, жалпы дарыгерлик борборлордон. Бул өзүнүн ичине көптөгөн нерселерди камтыйт. Бул бала жаш энеге, кош бойлуу энеге, жаш энеге түшүндүрүп берүү. Эмчек эмизүүнүн маанилүүлүгүн, ушул кандай пайда энеге же болбосо балага кандай пайдалуулугун алып келет экендигин, баланы кантип туура эмгизиш керек, канча жашка чейин эмгизиш керек, өзүнө кандай жакшы азык заттарды камтыгандыгы тууралуу, пайдалуулуктар тууралуу аябай көп кеңешмелер айтып берет. Жада калса ал жерде өздөрү практика тажрыйба сыяктуу болуп, ушу балдарды эмгизгенди көрсөтүп дагы беришет да. Сиз жогоруда айттыңыз, азыркы кайсы бир тенденция туурасында тактап айтканда, багы улам дүйнө өзгөргөн сайын албетте азыркы жаш кыз келиндер балким өзүнүн кайсы бир себептери менен бул нерседен жанагы медицинада айтылгандай 2 жашка чейин эмизүү бул абдан пайдалуу деген практиканы көп колдоно беришпейт. Бирок бул негизи эле ушул маселедеги жанагындай өзгөрүүлөр бул олуттуу катары кабыл алсак болобу же кандай? Же бул ар бир адамдын өзүнүн каалоосубу? Олуттуу маселе деп кабыл албасак деле болот да, себеп дегенде эмкизүү бар. Бирок биз ушу 6 айга чейин жалаң эмчек эмизүү тууралуу айтып атабыз да, что бул жерде жалаң эмчек эмизүүнү кандай түшүнсөк болот? Бул бир дагы тамчы суу берилбеш керек да 6 айга чейин. Мүмкүн болушунча. Эми андан кийин, конечно, кошумча тамактар берилет, бул 2 жашка чейин. Бирок биздин жашоо шартыбызда иштеш керек болот, кандайдыр бир себептер менен. Бир моданын артынан кээ бир жаш кыз келиндер айтышат, что ушул тамактануу органынын, баланын тамактануу органынын формасынын жоготушу. Бул дагы бир себеп болуп саналат. Ушулар аябай чоң адашуулар. Бирок тенденция ушу иш-чаралардын артынан жалаң эмгизүү көбүрөөк көңүл бура башталды мурдага караганда. Андай бир коркунуч көрүнүштөр жок деле.
Бирок ушун сизде келиңиз ушул пайдалуу жактарына кең эле токтолобуз. Мисалы сиз менин угушума караганда жогоруда биз айтып өткөндөй боюнча адистер айткан эле 2 жашка чейин стабилдүү түрдө болсо ошол эле баланын баягы интеллектине же болбосо аң сезимине жакшы таасирин берет деп ушул туурасында кененирээк токтолсоңуз. Мисалга эң биринчи минутадан, эң биринчи сааттан баштап ушу балага жалаң эмчек эмизүү деп ушул төрөт үйлөрүнөн баштап эле бала эмчекке берилет. Ошондо эң биринчи эле эмдөө ушу эмчек менен келет да, энеден. Бул эмнеге пайдалуу? Бул биринчиден эненин мээримдин ойгонушуна, баланын апасына, энесине жакын болушуна пайдалуу бир эң негизги башка жерде жок азык заттарын алып келишине алып келет да. Баланын өнүгүшү албетте, себеп дегенде баланын организми толуктанып элек болгондуктан ал башка азык заттарга анын организми еще көнө элек. Анын ферменттери, ашказан, ушу тамакты ашкылуу системасы ушул только эмчек сүтүнө гана даярданып төрөлөт да. И ар бир эне ал сүтүм астесин же башка кандай себептер болбосун өзү физиологиялык тараптан эле негизи даяр болуп, ушу өзүнүн баласын төрөлгөндөн баштап чоңойтконго чейин сүтү жете тургандай болуп даяр болот да негизи. Биз жогоруда айтып өттүк, жана Кыргызстанда бала эмизүүнү колдоо максатында мыйзам бар экен. Анда саламат сактоо мекемелеринде балдардын ошо тамак аш аралашмасын жайылтылат, ошо аралашмаларды колдонууга ыктаган жарнамалар чыгууда. Негизи кандай десем, энелерге акысыз үлгүлөр берилип, төрөт үйлөрүнө жасалма аралашмаларды дагы сунушталып жатканына күбө болуп келебиз. Негизи эле сырттан келген ошо жасалма аралашмаларды кандай көзөмөлдөнөт? Бул эң көзөмөл бул жанагы биз сиз дагы жогоруда бир сыра белгилеп кеткен бул 2008 чыккан ушу улуттук биздеги мыйзам жалаң эмчек эмизүү жана ушу кошумча тамактандыруу боюнча продуктыларды же болбосо каражаттарды көзөмөлгө алуу тууралуу мыйзамдын иштеши. Бирок ага карабастан мыйзам бузуулар болот, албетте болуп калышы мүмкүн. Бирок мен кеңеш берет элем ушу энелерге, ошол ал экономикалык жактан дагы көптөгөн чыгымдарга алып келет да. Мисалга сатып алыш керек, алар өтө деле арзан баада эмес. Ага каражат керек. Эненин сүтүнө все равно анын компоненттери өзүнө камтылган. Эненин сүтүнө жетпейт, алар башкача. Себеп дегенде ал деген башка азыктардан жасалат да, эненин сүтүнөн эмес. Уйдун же болбосо эчкинин сүтүнө жасалышы мүмкүн. Ошолор болушу мүмкүн. Негизи эле жогоруда биз айткан сиздер багы баштаган өнөктү канча убакытка чейин созулат, ошол эле аймактарда жүргүзүп жатасыздарбы деги эле жалпы ошол иш-чаранын концепциясы туурасында айтып берсеңиз. Азыркы болуп жаткан иш-чара. Азыркы болуп жаткан ооба. Негизи иш-чаралар азыркы убакта эле болуп аткан жок. Бул деген көп жылдан бери болуп жатып аткан иш-чаралар. Бирок ушул август айынын башкы күндөрүндө, башкы жумалында болуп жаткан себеби көбүрөөк көңүл буруш керек да. Иш-чара жасалат, бирок элдерди кайра дагы бир көтөрүп, ошону ойготуп, аң сезимин эстеттирип, ушунун маанилүүлүгү тууралуу белгиленген дата ушул август болуп белгиленет. Бирок иш-чаралар ар дайым жасалып келет. Райондук, айылдык деңгээлде, областтык деңгээлде дагы ушул иш-чаралар кайталанып турат. Рахмат насихат берген маалыматыңыз үчүн. Ден соолукту Чыңдоо Республикалык борборунун дарыгери Насихат Тажибаева менен эне сүтүнүн пайдасы тууралуу баарлаштык. Эске сала кетейин, балдардын өмүрүн сактап калууда эне сүтү канчалык маанилүү болгонуна көңүл бурдуруу максатында ошол мен туура эле айттым, 26 жылдан бери туурабы? 1 августтан 7 август күндөрүнө чейин ошол бала эмизүү апталыгы өтүп жатат.